УТРК Баткен телеканалында телерейд көрсөтүүсү, аны мен Шахрихан Мамажусупова алып барам. Саламатсыздарбы? Алдыда көрсөтүүдөн учкай маалымат. Кыргызстанда автоунаалар милдеттүү түрдө камсыздандыруудан өтүүсү шарт. Учурда юридикалык жактарга 13 000 сомдон айыппул салына баштады. Маршрутка айдаган, жүргүнчү ташыган машинелерге дагы бүгүнкү күндө айып салынат 3 000 сом. Юридикалык жактарга бүгүнкү күндө айыппул салынып атат. Onun үчүн административный штаб алып ГАИ кызматкерлер 13 000 сом штраф салынды. УКМК тарабынан транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кызмат адамдары кармалды. Эки 2025 жылдын 4 апрель күнү таңкы саат 5 чамасында Кыргыз Республикасынын УКМК чек ара кызматы Максат чек ара заставасынын кызматкерлери Мечит жерлигинен Кеңтала айыл аймагынын Бешкент айылынын тургуну 1990 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны 10 баш ири мүйүздүү малды Тажик Республикасынын аймагына өткөрүп жаткан жеринен кармашты. Кармалган жарандын айтымында аталган малдарды Тажик Республикасынын жаранына өткөрүп кереше көрмөк. Учурда кармалган малдар чек ара заставага алынып келинип, тийиштүү иш кагаздары түзүлүүдө. УКМК 2025 жылдын башынан бери баңгизаттарды өндүрүүгө жана жайылтууга каршы күрөшүү боюнча пландык иш-чаралардын алкагында синтетиканы өзгөчө ири өлчөмдө сатууга бөгөт койду. Ошентип, мыйзам жүгүртүүдөн 44 килограмм 420 грамм синтетикалык баңгизат алынып, 7 Кыргыз Республикасынын жараны кармалып, 3 нарколаборатория аныкталды. Кармалган баңгизаттардын базар баасы 266 миллион 520 миң сомду, башкача айтканда 3 миллион АКШ долларын түзөт. Синтетикалык баңгизаттары чөйрөсүндөгү кылмыштарды талдоо көрсөткөндөй, бул мыйзамсыз ишке 30 жашка чейинки жаштар активдүү катышып жатышат. Буга байланыштуу УКМК менчигинин түрүнө карабастан жарандарды жана уюмдарды баңгизатка байланышкан кылмыштардын алдын алуу максатында жаштар менен түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүүгө чакырат. Эске салсак, баңгизат каражаттары психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз сатып алуу, сактоо, ташуу, даярдоо же жөнөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат жана мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазаланат. Кыргызстанда ар бир автоунаа камсыздандыруудан өтүүсү милдеттүү. 2020 жылдан баштап өлкөдө жолдо жүргөн бардык автоунаалар үчүн мыйзамдуу камсыздандыруу киргизилген. Бул камсыздандыруу жол кырсыктарынын кесепеттерин жабуу үчүн талап кылынат жана анын негизги максаты жарандардын, алардын мүлкүн жана жол кырсыгына кабылган адамдардын зыяндарын жабуу болуп саналат. Учурда автоунааларын камсыздандырбаган юридикалык жактарга 13 000 сомдон айыппул салынууда. Ал эми жеке жактарга үстүбүздөгү жылдын 1-июлунан тарта 3 000 сомдон айыппул салынат. Бул багытта Кызылкая шаарында мамлекеттик камсыздандыруу уюму жана шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан айдоочуларга рейд жүргүзүлдү. Машинанын ичинде жүрүш керек го баягы. Машина жаңы киргенде максат да. Автоматтан коюлат да. Ошого биздики тем более юрист ишкана болгондон кийин автоматтан өтүп анан келет да. Протоколдун түзгөн себеби бул жак айдоочунун камсыздандыруудан өз богунда өтпөгөн үчүн айыппул жазып берип атам. Айдоочулук күбөлүк машина техпаспортуну көрүп койлу. Страховкадан өткөзбү? Көрүп койлганда. Бул машинаны токтотконун себеби автоунаасы российский номер болгон үчүн страховкасы барбы жокпу? Ошол үчүн токтоттук. Азыр көрөбүз, если камсыздандыруу жок болгон болсо, айыппул салып беребиз. Экен. Мынау бизде камсыздандыруудан кабарыңыз бар да? Мына 1-июлга чейин коюлган акыркы срок 2025 жылдын. Ага чейин страховкадан өтпөсөңүз
биз тараптан сизге айыппул салынат да, кабарыңыз бар. Кандайдыр бир мындай кеңири маалымат алып турган болсоңуз, мага атайын өздөрүнүн адистери бар, сизге толук түшүндүрүп берет. Сиз өткөзүппү? Yok ötelet men bu maşinana kalmaya bir cuma aşıp kaldı. Bir cuma oldu. Ötközü olan dedi, devresi bana yakında yazıldı. Bir cuma oldu şimdi. Ötközü olanda hem sırada ne olsa gerek? Менин атым Кубанычбек, şu мамлекет камсыздоо уюмунда инспектор болуп иштейм, şu Кызылкай шаарында. Şu 1 июлга чейин да, 1 июлга чейин физический лицолорго 3000 штраф, андан кийин. А юридическийлерге уже 13000 штраф да. Ошого чейин өтө салсаңыздар жакшы болот. Şu Кызылкайда МРОда дагы бар, мэрияда бар, өтө турган жерлер. Биздин дружбада бар. Кенжебек, бул сиз мүмкүн болушунча болгон убактысыз болмосо бүгүндөн баштап өтө берсеңиз болот. Сөзсүз 1 июлга чейин күтпөстөнчү, биз ага чейин биз тараптан текшерүүлөр башталды. Сизге мен азыр эскертүү иретинде айтып коеюн. Ама өзүңүз мына такси кызматында иштеткенсиз. Сизге сөз керек. Абайлап айдаңыз, этеп болуп жүрүңүз. Салгали. Чеспер бейдерестер. Ол күнден не oldu? Проверка. Кандай чест бербейт экенсиз? Айдош болду. Чейин экен. Февралда өтүпсүз, а? Ережени сактайбыз. Бизден брошюрада Ак жол. Ылдамдыкты сактайсыз, ачырбайсыз, а? Протоколдун түзгөн себеби бул жак айдоочунун камсыздандыруудан өз багында өтпөгөн үчүн айыппул жазып берип атам. Канча? Айыппулдун көлөмү 3000 сом, мунун 70% скидкасы бар. Bir айдын ичинде төлөсө 900 сом төлөйт. А если bir айдан 30 күн ичинде өтүп кеткен болсо толук 3000 сом төлөп калат. Бул бар экен, айдоочуда 2024-19 декабрда отуруп, мына 18 декабрь 2025 жарактуу. Кубанычбек, şu мамлекеттик камсыздоо уюму. Бүгүнкү күндө юридический лицолордун машинелерин полисі жоқторго айыппул салынат, 13 000 сом салынат. Жеке жактарга июлдун 1-инен баштап айыппул 3 000 сом салынып баштайт. Жалпы төлөмүн айтып баштасак, АСАГа боюнча жалпы 750 000 сом төлөнүп берилет. Бул 3-үнчү жактарга төлөнүп берилет. Бул бөлүп кетсек 150 000 сому машинеге төлөнүп берилет. Тиги 3-үнчү жарандан машинеси жабырып калса, ошонун ремонтторуна төлөнүп берилет. Анан калган акчасы ичиндеги жарандар жабыркап калса, больницасын төлөнүп берилет. Ичинде каза болуп калса 300 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Айдоочулук күбөлүк машина тек паспортун көрүп койлу. Страховкадан өткөзбү? Көрүп койланда. Машина фирманыкы же лизинг алгасызбы? Фирманыкы. Я рейд продасың ары. Мөлү булак экен, банктыкы була? Так. Assalamualaikum. Алейкум ассалам. Менин атым Кубанычбек, şu Кызылкай шаарынын инспектору болуп, мамлекеттик камсыздандыруу. Молодец. Жакшы сиздер өтүп койгон экенсиздер. Я уже бизде сизди баштан эле өтүп башташат. Өтүш керек өзү, надо. Өтүш керек. Биз уже көнүшүбүз керек да. Ушугач. Ак жол. Майлы. Рахмат.
Мына ушундай эле түшүндүрүү иш аракеттери Баткен шаарында да улантылды. Рейдтин жүрүшүндө маалым болгондой, кээ бир айдоочулардын автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу тууралуу маалыматы жок экени аныкталды. Ассаламу алейкум. Инспектор Толкуналиев. Урматтуу, бир-эки суроо берели эле сизге. Камсыздандыруу боюнча түшүнүгүңүз барбы? Жокпу? Азыр биз именно ошо камсыздандыруу боюнча кичине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Айдоочулар токтотуп, бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айтып, 1-июлдан тарта камсыздандырбасаңыз автоунааңызды айыппул каралган, 3000 сом ОСАГО. Ушуну сизге берип кетели. Кенен маалыматты ушул жактан алсаңыз болот. Саламатсызбы эжеке? Инспектор Толкуналиев. Эжеке, каршы болбосоңуз бир-эки суроо берип кетейин, камсыздандыруу боюнча түшүнүгүңүз барбы? Бар, билесиз? Билем. Камсыздандырып койгон. Камсыздандыргансызбы? Мына туруп. Ошо урматтуу айдоочу, ошо жеке өзүңүздөр үчүн ал жакшы пайдалуу жактары бар. Камсыздандырып койсоңуздар. Эми ар кандай кырсыктар болот, ар кандай эмелер болуп калышы мүмкүн. Ар кандай жол кырсыктары болуп калышы мүмкүн, өрт кетиши мүмкүн. Мисалы машинада автоунаадачы. Ошон үчүн камсыздандырып койгонуңуздар бул өзүңүздөргө пайдасын берет. Машинаңызды камсыздандырыңызды беле? Жок али. Жок, Жок. 1-июлдан тарта айыппул каралган, билесиз, ошого чейин кичине аракеттенип камсыздандырып коюш керек автоунааны. Документериңиз бар, Ошол боюнча айдоочуларга маалымат берип атабыз. Эгер өтпөгөн болсоңуз, өтүп алсын депчи. Азыр 3000 сом айыппул каралган. Ошо билесиз да камсыздандыруу боюнча. Ассаламу алейкум. Инспектор Толкуналиев. Жакшыбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Шүгүр. Иштеп атасыздарбы? Документтериңиз барбы? Сизге бир-эки суроо берип кетейин, страховка өтүп алдыңыз беле? Жакшы. Ошо страховка боюнча кичине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Сизде бар экен, жакшы. Бул өзүңүздөр үчүн жакшы. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды камсыздандырдыңызбы беле? Камсыздандыруудан өткөрдүңүзбү? Жок. Ошол боюнча биз кичине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Камсыздандыра элек болсоңуз, автоунааңызды камсыздандырып коюңуз. Себеби 1-июлдан тарта айыппулдар каралган. Камсыздандырбаган автоунааларга, айдоочуларга айыппулдар каралган. Жеке жактарга 3000 сом. Ошон үчүн бул жеке өзүңүздөр үчүн жакшы болот. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасында автоунаа ээлерин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча тарифтер Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген. Базалык камсыздандыруу төлөмү 1680 сомду түзөт. Бул сума унаанын түрүнө, чыгарылган жылына, кыймылдаткычтын кубаттуулугуна жана айдоочунун жашы менен тажрыйбасына жараша кошумча коэффициенттер менен көбөйтүлөт. Мындан тышкары унааны канча адам колдонооруна жараша дагы кошумча төлөмдөр кошулат.
Мыйзамсыз чыгарылган мамлекеттик объекттерди жер тилкелерин аныктоо жана менчикке кайтаруу боюнча иш-чаралардын алкагында жер тилкеси жана андагы курулмалар кайтарылды. Тактап айтканда 2014-жылы Кара Суу районунун Курбан Кара айылынын аймагында жайгашкан Айыл чарба кооперативине таандык жер тилкесин жеке менчикке чыгарууга айрым кызмат адамдары көмөк көрсөткөнү аныкталган. Тергөө ыкчам чаралардын жыйынтыгы боюнча жогоруда көрсөтүлгөн жер тилкеси курулуштары менен бирге мамлекеттин балансына кайтарылды. Учурда тиешелүү иш-чаралар улантылууда. УКМК Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук онкология жана гематология борборуна тиешелүү болгон жер тилкесин мыйзамсыз ээлеп алуу фактысын аныктады. Аталган факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында жүргүзүлгөн текшерүү иш-чараларынын натыйжасында Улуттук онкология жана гематология борборунун директорунун мурдагы орун басары административдик ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөп, Улуттук онкология жана гематология борборунун түштүк батыш тарабында жайгашкан 0,46 гектар аянтты ээлеген жер тилкесин менчиктеп алганы аныкталды. Ошентип 1997 жылы аталган жооптуу кызматты ээлеген директордун мурдагы орун басары өз атынан Улуттук онкология жана гематология борбору менен 60 унаа токтоочу бактылуу гараж уюштуруу максатында белгиленген жер тилкесин ижарага берүү боюнча келишим түзүү демилгесин көтөргөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, бул жер тилкеси Бишкек шаарынын мэриясынын же Улуттук онкология жана гематология борборунун муниципалдык менчигинин балансында жок жана кадастр органдары тарабынан 28 жылдан бери бул жер участогуна идентификациялык код ыйгарылган эмес. Мындан тышкары бул жерге өзүнчө операциялык блок жана бильярдкана курулган. Кабыл алынган чаралар менен аталган жаран жана Улуттук онкология жана гематология борборунун ортосундагы түзүлгөн келишим жокко чыгарылып, 0,46 гектар өлчөмүндө жер тилкесине идентификациялык код ыйгаруу менен андан ары мамлекеттин балансына өткөрүп берүү боюнча иштер жүргүзүлдү. 2025 жылдын 27 мартында УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Чолпон Ата шаарындагы номер 44 түзөтүү мекемесинин башчысы кармалды. Улуттук коопсуздук органдары тарабынан аталган жаран бир нече жылдан бери өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жатак абактарда жаза өтөөнүн тартиби жана шарттары жөнүндө нускаманы бузуу менен соттолгон адамдардын эмгегин өзүнүн тиричилик маселелерин чечүү үчүн мыйзамсыз пайдаланганы аныкталды. Мындан тышкары аталган жаран 2022 жылдын февралында соттолгон адамдардын биринин өлүмүн жашыруу максатында жана мекеменин башка кызматкерлери тарабынан расмий документтерге атайлап жалган маалыматтарды киргизүү фактысы такталган. Кармалган адамга карата чогултулган далилдердин негизинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылып, ага карата камакка алуу чарасы тандалды. Учурда тергөө иштери уланууда. УКМК тарабынан Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кызмат адамдары кармалды. УКМК тиешелүү салык төлөмдөрүнөн качуу максатында өлкө аймагына тиешелүү товардык документтерин жасалмалоо жолу менен ташылып келген товарларды легалдаштыруу боюнча коррупциялык схеманы аныктады. Алсак талкачтар деп аталган тактикалык нормаларга туура келбеген ишкерлер салык кызматынын жана Транспорт министрлигинин кызмат адамдары менен жең учунан сүйлөшүп алышып, ЕАЭПке катышуучу өлкөлөрдөн ташылып келинген контрабандалык товарларды легалдаштыруу боюнча мыйзамсыз канал уюштургандыгы аныкталды. Алынган маалыматтарга ылайык кылмыштуу топ Кыргыз Республикасынын аймагына импорттолгон кымбат баалуу экзотикалык жемиштерди каттоо учурунда тиешелүү документтерин жасалмалап, товардык аттарын өзгөртүп, жөнөкөй алма катары көрсөтүшкөн. Ошондой эле Чүй облусунда жайгашкан Ак Тилек көзөмөлүткөрүү жайынын ЕАЭП товарларын эсепке алууну чек ара жанындагы пункттар аркылуу товарлардын көлөмүн төмөндөтүү менен алектенишкен. Андан соң алар өздөрүнүн аракеттерин мыйзамдуу деп көрсөтүү максатында салык кызматынын жана Транспорт министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте жүк түшүрүү
түшүрүүчү жайга барышып, товарлардын импорттук документтерге туура келүүсүн текшерүү үчүн жасалма текшерүү протоколдорун колдонушкан. Бул аракеттери менен мамлекеттик кызмат адамдары акчалай сый акыларын алып, андан соң контрабандалык товарларды легалдаштыруу үчүн аныктыгын текшерүү боюнча тиешелүү актыларды түзүшкөн. 2025 жылдын 28 мартында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамдары жана Кыргыз Республикасынын жарандары кармалды. Учурда УКМК тарабынан республикалык бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмү аныктоо жана кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча кошумча иш-аракеттер уланууда. УКМК прокуратура органдары менен биргеликте текшерүү иш-чараларынын натыйжасында Чүй облусунун Москва районундагы 27 гектар жер тилкесиндеги мүлк комплекси, анын ичинде 2 аткана, чөпкана, кеңсе, трибунага жана 2 кампага ээ болгон ипподромду мамлекетке кайтарылды. Мыйзамсыз менчиктештирилгенге чейин бул объект асыл тукум жылкыларды таптоо жана идентификациялоо үчүн сыноочу ипподром катары колдонулуп, маданий социалдык иш-чараларды өткөрүү үчүн маанилүү жай болгон. Мындан тышкары ипподромду жеке адамдар алгандан кийин алардын айрымдары аталган жер тилкени бөлүп, жеке турак жай куруу үчүн сатууну көздөшкөн. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында 2025 жылдын 28 мартында аталган ипподром Чүй облусунун Москва районунун Нарзан айыл аймагынын балансына кайтарылды. Лейлекте мыйзамсыз аңчылык кылган жаран кармалды. 2025 жылдын 31 март күнү Лейлек районунун Сумбула айыл аймагына караштуу Андарак айылындагы Актам жайлоосунда Андарак айылынын тургуну мыйзамсыз аңчылык кылып жүргөн жеринен кармалды. Ал өзүнүн мыйзамсыз ок атуучу куралы менен мыйзамсыз аңчылык кылып аталган жайлоодо 2 даана кекилик атып алган. Бул ишти Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тездик менен аныкташып, аңчылык мыйзамдарын бузуу боюнча жеринен кармап, андан соң тергөө кызматына өткөрүп беришти. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмыш иши боюнча тиешелүү процедуралар башталды. Мындан тышкары кармалган адамдын аракеттери экологияга терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендиги жана жаратылыш ресурстарын коргоо маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгына маалымат берилди. Министрлик өз тараптан бул иш боюнча тиешелүү чечим кабыл алып, мыйзам бузууну күчөтүү жана жаратылышты сактоо боюнча чараларды көрүү боюнча жол көрсөтмө бере тургандыгын билдирди. Эгерде сиздин аймакта өз билемдик менен мыйзамсыз иш-аракеттерге жол берилсе, анда экранда жазылып турган номерге байланышсаңыз болот. Телерейд программасы жарандардын саламаттыгы, коопсуздугу үчүн мыйзамсыз аракеттерди чагылдырууга даяр. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.